Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрөрмандар майбай суранбадыбы? Жакшы. Жок, тилим келет. Бул маалда мен ошо маалда деле айткам да, гомосексуализм депчи. Азыр жакын арада күн ысып атат. Дагы жанагындай бир сюрприздер чыгабы. Сенин анекдотуң жакты. Тердесте чай деле, чал деле жакшы дегениңчи. Мындай жайдары жүргөн адам окшойсуз, кыязы. Өтө жайдарым. Бирок чындыгын айтсам мен ушунчалык жиним чукул. Аялдардын саны көбөйдүбү? Аял кишини ким жакшы көрбөсүн, Кайсыларды, кыргызчаларды же кайсында кандай ырларды ырдайсыз? Орусча баарын ырдайм. Сага бир күн 12-ден кийин англисче ырдайм деп койму? Орусча айтканда грек жаловаться дейт го. Мейли. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Бүгүн дагы сиздердин назарыңыздарда сонун кызыктуу маек тартуулайын деп турам. Маекчим болсо көптөн көп менин көрөрмандарымдын суранычтары боюнча атайын кайра телефон чалып, чакырып атып алып келдим. Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрөрмандар майбай суранбадыбы? Жакшы. Сиз менден дагы өткөн популярдуу болуп кетсиз. Ооба да, экөөбүздүн окшоштуктарыбыз бар. Жана топурагыбыз жеңил деп коебу, ошондой. Мындай YouTube'дан Айтбековдун ачсаң жалаң сүрөттөрү, темалары укмуш. Сиздики Икрамовдукун ачсам сиздики дагы укмуш. Тим эле мындай сонун темалар экен да, анан мен дагы ушул жака сизге интервьюга келип атып ойлондум. Тазабек мырза муну мындай атайын пиарды жакшы көрөбү же өзүнөн өзү пиар болуп чынында эле топурагы жеңилби деген суроо келди. Туура айтасыз. Жанагындай бул нерсени өзүңүз билесиз да. Сиз деле мына азыр жакын арада күн ысып атат, дагы жанагындай бир сюрприздер чыгабы. Буну атайын кылбайсыз деп ойлойм, мындай бир өзүнчө эле бир мындай кетип аткан. Анан ошондой менде деле чындыгында мына бизде чын жүрөктөн жасайсың да ар бир нерсеничи. Ар бир нерсени чын жүрөктөн жасап, мындай кээде чынында күйөөсүң да бир нерсени жасап аткандачы. Анан ушундай бир нерселер болуп кетет. Анан элдер туура эмес иш кылып, же болбосо бир өзүнүн бир башка көрсөтүш үчүн деле акча берип чыгып атпайбы. Анан биздики чындыгында топурагыбыз жеңил окшойт. Ушундай бир маселени көтөрсөк эле ошо мындай өтө бир чоң бир элдин талкуусуна калып кетип атат да. Ошондой болуп. Сиз мындай интервьюларыңыздын баарын карап чыктым. Анан караганда мындай көтөргөн ойлоруңуз, ошо Жогорку Кеңеште көтөргөн маселелериңиз абдан орчундуу, терең, сонун маселелер экен да. Бирок эмнегедир ошо көтөрүлүп чыгып эле улам эле күрөшкө алдында калып калатасыз да. Мындай сиздин айтайын деген оюңуз жетпей калып атат да. Буга эмне тоскоолдук болуп атат сизче? Эң бир туура айтасыз. Себеби бизде өзүңүздөр билесиздер, регламент деген нерсе бар да. 2 мүнөт анан разный ар кандай маселелерди көтөргөндө анда 3 мүнөт гана убакыт берилет да. Мына ушул маселеде биз толук жеткизишибиз керек да. Анан ошону толук жеткизем деп кээде жетпей калат толук. Кээде мындай туура эмес түшүндүрүп калат. Бирок акыркы күндөрү журналисттер тарабынан дагы мындай өздөрүнүн да бурмалоо өтө мындай бир шыктуу болуп алышты да акыркы күндөрүчү. Бурмалап, өздөрүнө ылайыкташтырып, чындыгын айтканда эми алар ошентип бизди жакшы жагыбыздан, жаман жагыбыздан таанытып атат. Мен аларга эч бир мындай күнөөнү деле койбойм. Мен көтөргөн маселеде мен эч качан уяла турган маселе көтөргөн жокмун. Жаңылып калсам дагы мен уяла турган нерседен жаңылган жокмун да. Ошондуктан бул нерсе азыркы бүгүнкү күндүн ушундай талабы ушундай болуп атат да. Ушунчалык интернет, ушунчалык бир мындай ылдам болуп, элдерибиз ошол нерсеге өтө бир мындай шыктуу болуп кетишти да. Баягы атайын ушул сиздин баракчаңарда сизди иликтеп отуруп,
Анан мындай суроо келди. Балким сиз мындай даярданып ушул темаларды көтөрөрдүн алдында логопедке дагы бир барып ошо даярданып койсоңуз кандай болот эле деп. Эң бир туура айтасыз. Логопедтен барып даярданыш керек. А бирок мен негизи так таза сүйлөйм. Керек болсо таза ырдайм дегендейчи. Анан просто бул мындай кээде адамда мындай бир толкундалуу болуп кетет экен, же болбосо бир мындай талаш маселеде мен өзүм байкап калдым, ошол жерден дагы бир ушундай бир такалыштыктар болуп атат. Анан сиз айткандай ким билет, мен может ошону өзүм атайын кылып аткандырмын. Бир аз кичине элдерге бир эми журналисттерди дагы мындай жөн жаткызбаш керек да, бир аз иштесин да. Аны чыгарсын, буну чыгарсын дегендейчи. Жем чачып бератасызбы журналисттерге? Бир журналистте эс алчы дегениңизди көрүп калдым да. Анан бүгүн мени эс алдырбаса экен дедим аябай. Эс албай эле коеюн. Жок, эс албаш керек. Чарчаганда гана кечинде барганда эс алыш керек дегендейчи. Негизи айтып атпаймынбы, кээ бирлери ушундай бир мындай өтө бир мындай ашыкча кылып берет да. Эми бүткөн тема башка, бул нерсени баардык элдер бүтүп унутулуп калган нерсе жок. Өзүнөн чоң аял кишиге деле артынан кууп, микрофон көкүрөгүнө коюп, болбосо апасы менен тең адам. Анан ушундай мындай орусча айтып коет го, дешевый мындай өзүн популярный кылам дегендерден алысыраак болсо да, мен мындай совет катары да. Анан өтүп анан эми мен эмнеси болсо дагы агасымын да. А менде комитет болуп атса, анан ошол жерде сиз туруп турасызбы, министр айымдан интервью алгандан кийин мен күтүп турушум керек экен, анан келип менден интервью алат экен. Эми андай болбойт да. Байке айтыңызчы, бул ушул бульварда сейилдеген учурларыңыз көп эле болобу? Чынын айтсам жалганчы болуп калбайын. Жок, негизи мына сейилдеш жок эсе да. Жок эсе. Жалаң эле иштеп атасызбы? Иштеп атам, машыгып атам дегендейчи. Мен чалсам эле машыгып атам дей бересиз да. Эмне менен машыгып атасыз деген? Негизи өзүм ден соолукту чыңдап, өзүм барып жакшы көргөн күрөш менен машыгып дегендейчи. Ушу менен бир аз мындай отрицательный нерселердин баарын чыгарып дегендей. Бир жакка эле даярданып атам дейсиз. Эмнеге даярданып атасыз? Жанагы ардагерлер арасында чемпионат мира бар. Филовский тоже жалпы дүйнө жүзүндө күрөшүшөт. Мына ошол жерден ошого даярдык кылып жатам, Кудай буйруса. Анан даярдыктар кандай? Жакшы, даярдыктар жакшы болуп атат. Мурун жыл сайын барам деп атпайсызбы? Мурун жеңиштериңиз барбы? Жетишкендиктериңиз? Жок, мен былтыртан баштадым. Былтыр бир аз мындай азыраак жумушка карап азыраак машыгуу болуп калгандыктан былтыр барып күрөшүп чейрек финалга чыгарды. Ошол жерде швед балбаңда мен жакшы ыкмаларды жасап, алдыда кетип алсам деле, мындай судьялар тарабынан бир тартып, засудить этип, ага берип койду. Бирок мен 3-чү орунга россиялык жигит менен күрөшүп, ал жерде дагы бир аз мындай даярдыктан ушундай бир балга мындай уттуруп койдум да. Мына ошого азыр быйыл дагы бир жакшы катуу даярдыктарды кылып келатам. Бир жакшы мындай бир болуп калсын да. Байкем кулагын жантан бери карап атам, кулактарым антыдай деген. Сиз илгертеден эле анда спортко машыгып келет турбайсызбы? Мен өзү негизи кичинекейимден баштап эле мен спортко өтө жакынмын да. Бар го жана спорт менен чоңоюп дегендей. Мектепке барсаң деле ушу топту көтөрүп алып, топ ойноп, балдарды организовать этип, ошол жерден бир айылдан экинчи айылга эрişип алып, аппак рубашканы кийип барам. Түштөн кийин уже кара болуп баардыгы ушундай болуп кетет эле. Апам раматылык ой деп жууп берип, ушунчалык мындай эркин коюп, ушундай бир
мага бир өтө бир мындай шарт түзүп беришкен да. Ушундай эрке бала болчумун дегендейчи. Жакшы. Негизи ошо спортко аралашкандардын баарын криминал дейт го. Сизге да ушулар көбүрөөк жабышыптыр. Интервьюларыңыздардан карадым. Анан чычалабайсызбы бул? Жок, мен чычалай турган эч бир нерсе жок. Себеби акыркы күндөрү бир ушундай бир малдар, ушундай бир убакыттар болуп калган. Ушу анан жанагы өзүнө тың жигиттер же болбосо өзүнүн үчүн өзүнүн жемин бирөөгө бербеген спортсмендерди же жигиттердин баардыгын эле криминалга жөнөтүп эле эптеп эле ошол жерден бир жаман аттуу кылыпчы. Ага чычалай турган эчтеке жок. Кудайдын астында тазабыз. Бирөөнүн эч качан бирөөгө бир зыяндык келтирген эмеспиз. Ошондуктан бул эми сөз эми ушундай экен да, сөз ээрчип, ар бир адамды сөз ээрчип турат. Экөөбүз да особенно көбүрөөк ээрчип атпайбы? Ошондой эле. Мен алышпайт эмес, мейли дейбир да. Таза экөөкө айтыңызчы. Мындай эми күрөшкө катышкан спорт жигит, мындай анча-мынча келжиреп сүйлөгөндөрдү мындай жыга чабасызбы, дароо эле көтөрүп чаап? Жок, Кудай сактасын. Эми бирок чындыгын айтсам мен ушунчалык жиним чукул, тез жиним келет. Байкалып атат. Тез келет, анан бирок мен ушунчалык мындай тез 1-2 сааттан кийин мен ушунчалык жазылып кетем дагы. Эч кимге кек сактабайм, анан баарын дос катары. Душманым келгенде мындай кол бутуңар иштебейт, Тез жиним келгенде кол бутум иштетпегенге аракет кылам, ушунча бир сабырлык менен. Бирок ушунчалык мындай ачуу сөздөрдү айтып калышым мүмкүн. Ага көмбөй дагы башкача кылып жүрсө өздөрүнөн көрсүн дегендейчи. Хош. Жакшы. Негизи баягы макал бар экен го. Кыргыз байысы аял алат депчи. Депутат болгондо аялдардын саны көбөйдүбү? Жок, андай деле көбөйгөн жок, бирок. Аяңызчы көзүңүз ойноп атат го. Такала, ушул суроого такалып атасыз. Мындай да, жанагы жанагындай кандай айтсам. Күлбөй эле. Жок, нормально эле. Жакшы баардыгы. Суроомду айланып кеттиңиз го. Жакпай калдыбы? Башка суроо берейин. Бул неме окшойт кичине. Кандай жок, нормально эле. Эч жок, жакшы. Айланып өткүзүп окшойт, Айланып өтчү эмес, негизи мындай жакшы жүрөбүз. Кыз жандысызбы? Ошондой көрүндүңүз да. Эми аял кишини ким жакшы көрбөсүн, Деди, түз эле. Мындай сулуу кыз өтүп баратканда мойнуңуз кайрылып калганча карайсызбы? Жок, анчалык кайрабайм. Бизде мындай да. Мусулманчылыкта көздү дагы кабайлайбыз. Анан бир мындай карындаш же таныш болуп калабы дегендей бир мындай карап койсо болот да. Катты эле тааныш эмеспи деп аябай карап аласыз да. Мындай жаш кезиңиздечи мындай кыздарга далай эле ышкырып барып калдыңызбы? Бардык. Кыздарды талашып, согушуп. Эми ар бир убакытта ар бир жаштын өзүнчө бир мындай кызыктуу күндөрү болот да. Ошо мектептен башталат. Бир айылдан экинчи айылга барабыз. Жанагы велосипедтерибизди тебип алып дегендейчи. Чакырып алып, сүйлөшүп, түн жарымга чейин сүйлөшүп анан келатканда кайра келесиң дегендейчи. Ушундай эми болот да убактар. Студент балдар. Башка айылдын балдары обычно кызганып анан төпөштөп кетчү эле го. Башка айылдан келген балдарды. Мен барган жеримде только төпөштөчүмүн. Атаман болчусуз да? Атаман болчумун. Эч ким жолоочу эмес да? Жакшы. Мындай өзүңүздүн жан дүйнөңүз ырга жакынбы? Аябай ырдайм дедиңиз го? Ырга жакын, негизи. Мен негизи мындай бир туугандарым же болбосо биздин урубузда ушундай может бардыр да, ушундай бар да.
Анан чындыгында мындай ал жака жакындыгым бар. Качан ырдап бересиз анан ушуну? Ырдатыш керек экенбиз да. Караокеге чакырсак болмок экен, Кайсыларды, кыргызчаларды же кайсында кандай ырларды ырдайсыз? Орусча баарын ырдайм. Сага бир күнү 12ден кийин англисче ырдайм деп коеюнбу? Анда мындай кылалы байке. Бир күнү сизди караокеге чакырайын. Анан ошол жактан өлө ырдап бересиз. Макул. Макул. Мен мына сөз берди. Буюрса, эмдиги дагы Кудай буюрса алдыңкы берүүлөрүндө баарын чыгарсаң анда дагы бир звезда кылып бересиң анда. Анан эмне сизди звезда кылыш керек да. Анан буюрса жакшы дагы YouTube каналымда буюрса Тазабек байкенин ырдагандарынан оозу алып. Просто сенин анекдотуң жакты. Тердессе чайды эле чалды эле жакшы дегениңчи. Андан да жакшылары бар. Анан өзүңүз мындай жайдары жүргөн адам окшойсуз, кыязы. Өтө жайдарым. Шайыр шатмандыкты жакшы көрөт окшойсуз. Өтө. Ушундай. Мектепте окуп жүргөндө кандай окудуңуз эле? Ударник. Ишенбей тамаша. Кандай болушум керек эле? Спортсмендер, двоечник, троечник болчу. Качып кетчү. Ата энеңиз кайсы кесиптин ээси? Атам кыргыз адабиятчы. Ошол жактан сүйлөй турбайсызбы? Атам кыргыз адабиятчы, апам башталгыч класстардан сабак берчи. Мугалим болду. Ооба, мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом. Бирок азыр атам да апам да көзү өтүп кеткен. Азыр жок. Мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом да. Ата энеңиздин сыйлыгын өзүңүз алып алган турбайсызбы? Жок, алар өзүнүн сыйлыгын өздөрү алган да, давно эле. Жакшы экен. Мындай кечке ушул темада төпөштөп атканда сыйлыгыңызды мегиле деп кайра берип салгыңыз келген жокпу? Жок, мен бул сыйлыкты биринчиден мен сурап да калган эмесмин. Анан бул сыйлык эч кандай бир мындай өтө бир мындай азыркы күнү мындай бир эмгек сиңирген же болбосо бир мындай башка дегендей мындай өтө эле бир маанилүү сыйлык эмес эле да. Мен айтам да эмче мындай бул же болсо же бул жерден бир мындай ушунчалык бир ажиотажга ала турганчы анан бул жерде дело принцип болуп калды да. Мындай жакшы мындай бир эмени кылса болот эле. Жок, ал жерде андай мындай дегенчи мындай көп сөздөр болуп кеткендей айттым. Анда биз мындай да, кээде айткан сөзүңдө адам сөзүнө бек болуш керек да, туруш керек. Анан кээде ушундай бир туура эмес жазгандар. Мен айтам да, бизде 6 миллиондон азыркы күнү 6 миллиондон ашык элибиз бар. Өзүбүздүн шайланып келген область, районубуз бар да. Ал жактардын элдердин пикири, көз карашы көбүрөөк маани берет да. Анан мен жанагы айтып атам, ашып барса бир 500 адам болор мындай интернетке отуруп алып эле аны министр кылыш керек, буну ал жака коюш керек, бунун званиясын алыш керек дегендерчи. Мен аларды угуп да койбойм. Алар менин үчүн погода эмес да, эч качан. Мейде. Сан сөзгө. Силер менин үчүн погода эмессиңер. Мага да ушундай жаман. Айтпекова жалжактабачы дегендерге ушинтип айтпасам. Ооба, эми биз ошондуктан ушундай бир мындай өтө бир мындай кээде мындай адамды бир мындай жанына тие турган эмелер жазгандайын айтасың убай койчу. Чичалабайсызбы мындай жаман жүрөгүңүз ооруп, ыйлагыңыз келген учурлар болгон жокпу? Каяктан депутат боло койдум эле деген. Жок, менде андай нерсе болгон да жок, и болбойт дагы да. Мен депутат болуп келгенден кийин бир топ деген бир мындай агалардан, достордон кеңешин алганмын да. Депутат деген мындай болуш керек. Анан сөзүндө туруш керек. Анан жана кээ биздин депутаттарыбыз бар го. Барарын барып алып, же болбосо айтарын айтып алып, кайра анан артына кайтып кечирим сурапчы. Мен түшүнбөйм аналардычы. Мындай айттың, бардың, эркек болду. Анан жөн эле калып эле кайра кечирим сурап, алардан андай болбош керек. Адам деген айттың, айткандай кылыш керек. Дедиң. Да, дедим, айттым, бардым. Эмнеси жаман? Биз өз сөз келгенде өз
сөзүбүздү айтып, өз оюбузду айтып туруп кете бериш керек. Калгандары кандай аны кандай жейт, жей берсин дегендейчи. Жакшы. А негизи депутат болгондо байыйт же болбосо бай болуп келет деп айтышат го депутаттыкка. Неме байсызбы дейм? Жок, Аллага шүгүр. Мен жан дүйнөм бай, менин бир туугандарым бар, менин бала чакам бар. Аллага шүгүр да, мен ар бир нерсеге шүгүрлүк кылам. Чындыгында мындай баймын дейсиң да. Акчага жактан. Акча жактан Аллага шүгүр. Мында Алла Таала Кудайым берген ырыскыны алып терип дегендей жеп атабыз. Орусча айтканда грех жаловаться дейт го. Мейли. Көрдүңөр, орусчада сүйлөйбүз. Азыр англисче сүйлөп салабыз, жүнгө тийсе. Жүнгө тийсе болот. Жакшы. А мындай бизнестериңер көп элеби? Бизнестер бар. Аларды коюп койгонбуз. Ал өз иши менен кетип атат дегендейчи. Ал депутат болуп келгиче болдубу же депутат болгондон кийин болду? Мен чынын айтсам, депутат болуп келгенден бери бекер иштеп атам дебейсиз. Расход да. Чындыгында расход. Мен айтат элем, көп ойлойт да, депутат болуп келип байыйт депчи. Ооба, мен ушинтип ойлойм. Мен таң калам ушуларгачы. Сага таң калам да. Чындыгында таң калам да. Эмне үчүн? Депутатта бир министерство болуп туруп, министерство болуп, өзүңдө бир бюджетиң болсо, же болбосо бир өзүңөрдүн бир мындай эмеңер бар болсо, ошол жерден кылса болот. Аны депутат айттым го, жан элечи. Бир гана кыйык трибунабыз бар биздечи, чынбы? Аны эмне үчүн башка кантип байыйт, аны билбей калдым менчи. Таң калыштуу да бул нерсечи. Ушинтип элдер кармап алып далай нерсесин айткандар көп эле болсо керек, Көп эле негизи акыркы күндөрү өзүңүз айткандай бизде ар кандай бир менде акыркы күндөрү ошол эле бизде көп улутта жашайт го. Анын баардыгы эле мындай депутат катары таанып, көчөдө жакшы учурашып, баардыгы ой наш депутат депчи. Ушундай көйгөйлөрүн айтып, мындай көчөгө чыгып калсаң, сөз эме кылат да. Баардыгында бир мындай жакшы бир эме да. Наоборот, мен рахмат айтам жанагы журналисттерге, же болбосо биздин жанагы диванный эксперттерге мен рахматымды айтам. Азыр камерадан да айтып коеюн, чоң рахмат. Элдерге жакшы тааныттыңар. Элдер бирок жакшы кабыл алышат. Кээде, ооба. Кээ бирлери мындай эмне мынча таанымал. Кээ бирлери чоң акча берип өзүн мындай бир эме кылат го. Менде ушунчалык бесплатный, мени качать этип, пиар этип дегендейчи. Анан жакшы элдердин баарын ошондой көйгөйлөрүн айтышат. Башка отрицательный эчтеке жок. Себеби биз жеп алган жокпуз. Биз коррупция менен аралашкан жокпуз. Ар дайым элдин көйгөйүн трибунадан көтөрөбүз, көтөрүп келгенбиз, дагы көтөрөбүз дегендейчи. Азек байке, менчи аябай жаңадан бери сөздөрдү айттыргым келип атат. Гомосексуализм дегенди айттыңызчы. Ушунчалык бир мындай уят сөздөрдү ал мындай жанагындай айттыңызчы, мен тилим келет деп эле. Жок, тилим келет. Бул маалда мен ошол маалда деле айткам да, гомосексуализм депчи. Бирок ошол маалда бир кайрылуу мындай бир момент болуп калганда, жанагындай адамда бир мындай болот го, мындайчы. Толкунданычы. Ошону кармап алыш эле, аны жанагындай монтажда эле кайра мындай кылып турупчу. Гомосекс дегениңиз аябай жакты. Ассамблеяңызга билбедим. Жок, ушундай бир мындай момент болуп калат экен да. Анан чындыгында мындай кээде даярдыгы жок, жанагындай алып келип калат да, муну окуп берип коебузбу, бул жок болуп калды же мындай болуп калды депчи. Анан ошол жерде мындай эле кичине эле адашкансың. Анан бирок ошону деле мындай монтажда ушунчалык элдерге жеткизип беришет да, ушундай мына депчи. А мен айтат элем, уяла турган эч бир мындай турган нерсе жок да бул жердечи. Мен уялбайм да. Анан жанагы
эл аралык деген сөздү дагы мындай айта албай калбадым ошол маалдачы. Ошо эл Аны дагы ушундай бир мындай эмоция болуп калат да адамдачы, мындай бир өзүнчө бир мындай толкундануу же болбосо ошол жерде адамдын настроениясы ар кандай болуп калат да. Мен баягы мындай өтө мындай өзүмдү бош, мындай эркин кармашым керек экен да. ооба. Сендей мындай шаңдуу адамдар менен сүйлөшүшүм керек экен да. Жанагындай жанагындай бир момент Көбүрөөк ырдасаңыз. жанагындай момент болуп калат го. Мындай адамга мындай ушунчалык бир нервничать эткенде ушул нерселер мындай бир пайда болуп калат экен. Мен эмес, керек болсочу Йга тили келбеген, Рга тили келбеген бүтүндөй Советтер Союзун башкарган лидерлер болгон да. Керек болсо менмин деген алып баруучулар сөзүнөн жаңылып калган да. Бул жерде эч бир мындай уяттуу нерсе жок да. Мен ошо голубойлорду колдоп площадька чыгып алып тургандан кийин ошол жерде мени талкуу кылса мен уялышым мүмкүн эле да. Туура. Анан неме, бирок сиз деген ичиңизден бир жолу жаңылгансыз. Жана гомодочу. Андан кийин ошол нерсе мээңизде калып калган. Анан ар бир айткан сөзүңүздө мындай тырышып алгансыз да. Азыр жаңылбасам экен, жаңылбасам экен дегенде. Ошол нерсе мындай жаңылып атасыз да. ошондой болуп калып атат да. Бирок мындай бир эч бир нерсе мен айтам го, мындай бир момент болду. Мен үчүн деле бир мындай сен айткандай жанагындай ушундай бир момент болуп калды. Психологиялык эле да аныңызчы. Ооба. Анан мен Кудайга шүгүр айттым го, тилим таза, жакшы, эч бир мындай бир уяла турган эчтекем жок да. Ооба. Эчтеке жок. Докойбуз. Жакшы. Аябай сонун эфир болду деп ойлойм. Сон суроолордун баарына жооп алдык. Тазабек мырзанын айтканынан мындай айтканда дароо макул болуп, учурунда келип, абдан пунктуалдуу экенсиз. Жебесине саат секундасына чейин туура так келдиңиз. Анан ушул келип атайын тамаша суроолордун баарына жооп берип, тамашаны көтөрө билгениңиз мен үчүн абдан сонун көрсөткүч. Ыраазычылыгымды билдирем, Тазабек мырза. Көбүрөөк ушундай жер менен басып, эл менен эсептешип, жакшы элдин сүйүктүү, сүймөнчүктүү депутаты болушуңуздарга тилектешмин. Кара пиарларыңар бүтүп, ак пиарлар келсин. Рахмат, сага да ушундай ар дайым жаркылдап, жайнап, ушундай элдерди настроениясын көтөрүп дегендей, ушундай бир жакшы жаркырап жайнап жүрө бер. Сага да ийгиликтерди каалайм. Рахмат достор. Эмдигиде дагы кимден интервью алышым керек болсо, алдына комментарий кылып жазып коюңуз. Сөзсүз ошол кишиден интервью алып берем.